Мамиле куруу. Өспүрүмдөр чынында эмнеге муктаж деп ойлонуп көрдүңөр беле? Биз көп учурда аларга айфонду, тигини же муну каалашат деп ойлойбуз. А изилдөөлөр эмне дейт? Өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү жашоосундагы 24 баалуулуктун тизмесинин арасынан өзгөчө баалаган нерсеси башкача. Баалуулуктардын эң эле маанилүүсү бактылуу үй бүлөлүк жашоо экен. 24 баалуулуктун ичинен, мындайча айтканда, дүйнөдөгү дээрлик ар бир өспүрүмдүн каалаганы эң биринчи бактылуу үй бүлө, андан кийин жакшы жумуш, байлык жана башкалар. Алардын экинчи тандоосу болсо жакшы жумушка ээ болуу. Анан алар миң өспүрүмдүн жашоосунда эмнени бааларын, эмнени кааларын аныктоо үчүн изилдөө жүргүзүшкөн. Ал изилдөөнүн негизинде өспүрүмдөрдүн 91% бактылуу үй бүлөнү каалары аныкталган. Ойлонуп көрсөңөр, байлык да, мансап да, жакшы жумуш же атак даңк да эмес, үй бүлөдө бактылуу жашоону каалашат. 37%-нын айтымында бай болуу биринчи орунда экен. Ошентсе да, көпчүлүгү бай болуудан мурда үй бүлөдөгү бактылуулукту каалайт. Дагы бир изилдөөдө ажырашып кеткен ата-энелердин өспүрүм балдарына ажырашуу тууралуу суроо берилгенде, алардын 75% ажырашып кетүү абдан эле оңой деп жооп беришкен экен. Ал эми алардын ата-энелеринен сураганда, алардын 74% никесин сактап калуу үчүн жетиштүү аракет кылбаганын айтышкан. Жаштар мамилелешүүнү каалашат. Алар ата-энеси менен мамиле түзүүнү каалашат. Балдарыбыз үчүн кыла ала турган эң негизги нерселер бул алар менен жакшы мамиле куруу. Мен ушунча жашка келип, бир нерсени түшүндүм. Жаштар 40 жолу ашык болуудан көрө 40 жыл бою сүйүүдө жашоону артык көрүшөт. Ошондуктан мен силердин жашооңордо, айрыкча айланаңардагы жаштар менен болгон мамиледе Иса Машаяктын жашоосун чагылдырып жашайсыңар деп ишенем.